Gebeteler kadar. Oşkadan komşunday olur. Giyir olmazsa sizler bugün biz televizyon kadar kalırsa. Gebeteler kadar tutum oldu. Кино, театр, күргү жаатында таанымал болгон Бопуш жана Сакиш деген аттарды укканда ар бир адамдын жүзүндө жылмаюу пайда болбой койбойт. Канчалаган жылдан бери эгиз козудай ээрчишип, бири-бирине жөлөк таяк болуп келишкен актерлор акыркы күндөрү көрүнбөй калышкан эле. Мына ошонун себеби эмнеде жана башка бизди кызыктырган суроолорго жооп алуу максатында алар менен маек курууну туура көрдүк. Биринчиден саламатсыздарбы? Биз сиздердин артыңыздардан көптөн бери жүрүп, таба албай жүрдүк элек да. Эмне менен алектенип жүрдүңүздөр бул акка чейин? Башта кыздын кырксачы. Бизди таба албаган себебиң биз отпуск учурунда болуп калдык окшойт. Эмне үчүн дегенде отпускка чыкканда билесиздер, артисттер ар качка тарап кетебиз, эс алабыз. Ошон үчүн бизди таба албай жүрдүңөр. Эмне менен алек болгонубузду отпускка чейин спектакльдер менен алек болуп аттык, андан кийин эс алуу менен алек болуп аттык. Меники болсо мен деле ошол съемкада жүрдүк. Жанакы Курманжан Татка съемка киносунун съемкасы болду. Аны мен деле чынын айтканда эс алган жокмун. Айылга бардым, чөп чаптым, чөп тарттым дегендей көң сайдым, кык ташыдым, кыктын баарын огородко чачтым, кайра ташылган чөптүн ордуна. Анан куда тостум. Ошентип мына кечээ жакында эле келдик. Эс алган жокпуз чын эле бигеле. Куда тостум деп калдыңыз. Өзүңүз кыз бердиңизби же келин алдыңызбы? Мен өзүмдүн иним үйлөндү да, эң кичүү иним үйлөндү. Агасынын баласы. Агамдын баласы. Чыгармачылыгыңыздарга өтөлү көп жылдан бери экөөңүздөр чогуу эмгектенип келатасыздар. Ошо таланттын артынан эмнени таба алдыңыздар сиздер? Билесиң, таланттын артынан ушул ар бир эле артист ушу эңсейт болуш керек, ушу элге журтка таанымал болсо деп. Мен талантымды эл бааласа, эл сындаса деген ойдо болот болуш керек. Мына ушул элге таанылдык. Кичинекей кезибизде эле, мен кичинекей кезимде эле ушу актер болом, артист болом дегенде эле эл мени тааныса деп, ушундай элге таанылсам дечимин. Ошол талантымдын аркасы менен элге журтка таанылдым дейм да. Артисттердин ойлору баары эле бир эле болуш керек. Эмне үчүн дегенде баягы бала чакта, кичинекей чакта ар кайсын ойлойсуң, бир туруп эле мугалим болуп кеткиң келет, бир туруп эле спортсмен болуп кеткиң келет. Бирок Алла Таала маңдайың эмне жазса деп коет, ошонун баары эле жазылды. Анан Марат айткандай, биринчиден артист болуп иштегенде элге таанылат экенсиң. Талантыбыздын аркасы менен нан таап жеп атабыз, чын айтканда. Тракторист өзүнүн трактор менен, мугалим болсо өзүнүн билими менен, элге балдарга билим берип, нан таап акча таап жейт экен. Биз болсо өзүбүздүн талантыбыз менен, өнөрүбүз менен акча таап жеп атабыз. Ошол. Элге таанылуу негизги максат деп калдыңыздар да. Сиздер кайсыл чыгармаңыздар менен элге таанылдык деп ойлойсуздар? Алгачкы Эң алгачкы эле мен элге таанымал болгонум Төлөм Шокеевдин Ак Илбирстин тукуму деген фильминде ошондо Саяк деген баланын ролун аткардым. Балдар менен чукат, Илбирс менен кармашып жүргөн бала. Ошондо аябай дүңгүрөдүк да. Кожо жаш деген фильм чыгып ал Кыргызстанга эмес, бүткүл Союзга, бүткүл дүйнө жүзүнө тарады да. Ал ошонун аркасы менен аябай белгилүү болдук. Андан кийин эле театрда иштеп жүргөндө эл кыдырып, жер кыдырып дегендей, мына Сакиш экөөбүз ошондо театрдан көп таанылдык. Сакиш Бопуш болуп таанылып кеттик да. Концерт болуп калды. Концертке даярданып, ошол жерден жанагы Сакиш Бопуш болуп, ошондон баштап эле концерт бере баштагандан баштап, ошондон баштап анан биз Сакиш Бопуш болуп элге тааныла баштадык да. 91-жылдан баштадык да биз. Элге журтка кайсы фильмден же спектакльден элге жагылып, элге белгилүү болуп калса, ошол аттыңды айтып калышат да. Мисалы үчүн, жанакы Козо жаш фильминде айтып атпаймынбы, Саяк деп. Мени тааныштарым бар, элдердин баары Саяк деп калышкан да. Өз атымды көп билебешпейт да. Андан кийин болсо, андан кийинки театрда аткарып жүргөн ролдоруман көргөндөр ошол атыман айтып калышчу болду. Сериалдарда тиги жана Чиркин өмүрдө Кыргыздын биринчи сериалында Өтүкчү Каке дегенде ошондо Каке деп калышты. Андан кийин Сакиш Бопуш, ар бир аткарган чыгармабыздын ролдорунун аттарын айтып беришет да. Ошо Саяктын образын жаратканда сиз канча жашта элеңиз? Саяктын образын жаратканда мен 21-22-лерде болчумун. Мен негизи 87-жылдан баштап айтып атпайбы, Караколдо иштеп калдык, окууну бүтүп студияны бүткөнбүз. Андан кийин ошол жактан биринчи рольстан баштаганда карачы, Эркек колукту деген спектакльде мен биринчи эле биз сымылда дегенде эле кемпирден баштагам да, кемпирдин энесинин ролун ойногом. Ошондон баштап эле ушул убакка чейин эле же энесин ойнойм,
же жеңесин ойнойм, же бирөөнүн аялын ойнойм. Ошентип ошондон баштап биринчи ролум ошондон болгон да, студияны бүтүп баягы жаш Баштаганда эле кемпирден баштаган турбайсың 18 жашта, 19 жашта экенбиз. Ошондон баштап эле кыйын экен кемпирлердин ролун ойногон. Спор эле азыркыга чейин эле кемпирлердин ролун калып барышып жүрөт. Менден башка эч ким ойной албайт. Ошону Ошон айтпасаң. үчүн мен ойнойм да. Мен дагы айтып калышат, ой, сен бир нормальный бир роль ойнобойсуң депчи. Саякта дагы ошол да кожо жаштагычы, анда дагы мындайраак бала. Сиздер айтып атпайсыздар, сиз кемпирдин ролун көп жаратам деп, сиз болсо жана сел саяктын жана башкаларын депчи. Анан өзүңүздөргө жараткан образыңыздар жагабы же болбосо башка бир образды жараткыңыздар келип ойуңуздар дагы? Өзүм айтсам, бүт эле ролдор өзүбүздүн чыгарган ролдорубуз баладай эле болуп калат да. Анан бул жагат, бул жакпайт деп мен көп интервьюларга айтам. Бул менин өзүмдүн 9 ай көтөрүп толготкон баладай эле болуп калат биздинчи. Ошон үчүн мен тиги жакшы, бул жакшы дебейм. Мага десең, кирип эле жөн эле бир спектакльда тамакка деген эле ролум жакшысы. Поварда ойногондо эч кандай сөзүм жок. Бир эле сөзүм бар: тамакка, тамакка деген элечи. Муса Кожода. Любой ролум мен үчүн бардыгы эле аябай жакшы ролдор. Биринчи чыгып жүргөндө биздин атыбызда мелдешкендер болгон. Бир ящик шампан же бир бөтөлкө шампан, бир бөтөлкө арак, вино дешипчи. Анан спектакль бүткөндө чуркап келишип, концерт бүткөндө чуркап келишип, айланайын. Айтып койчу экөөңөр, аялың менен күйөөсүң эми, могу менен мелдештимай дейт анан. Мага кантип алдайсың анан? Анан кимиңер канчага деп сурайбыз, биз дагы бөлүшөсүңөрбү депчи. Анан буга айтканда бир бөтөлкө шампан, койгон, аялыбыз эмесиң, биз аяштарбыз деп экөө бири-бирин чапкылаган бойдон кетишчи да. Ошондой экөө болгон, гастролдордо экөөбүздү аялы күйөөсү деп бир төшөк салып берген күндөр болгон. Күйөөсү менен аялы кокуй бопушуң ганакей, күйөөң ганакей деген күндөр көп эле болот мындай окуяларчы. Тиги кишилер келип, эми эркек жагы сыйлап коелу деп мынтип бопуш берип атпайсыңбы? Кел мындан деген кийин жеңеби сурушпайбы деп, ой, ал жеңең эмес. Опе, ошондой деп да. Ар түрдүү окуялар көп эле болот. Көп эле окуялар болот. Калың элге Сакиш жана Бопуштанды эми менен белгилүү Марат Жанталиев жана Айнура Турганбаеванын чыныгы аты жөнү эл арасында көмүскөдө калгандай сыяктанат. Туугандарыбыз, өтө тааныштарыбыз тааныйт. Ал эми мындайраак баягы биз керек болуп калганда бирөөлөрдөн телефон алып, или биз бирөөнү керек болуп издеп калып чалып калсак, Айнура десең кайсы дейт да. Анан ошон үчүн мен эки атты бирөө айтам да, Марат деле ошентет да. Мен Айнура Сакиш десем тааныйт да. Бул дагы мен Марат Бопуш деп ушинтип айтабыз да. Анан дейт, эгерде Марат же Айнура деп койсоң, кайсыл, ким, эмне деп баштайт да. Ошон үчүн биз эки ат менен жүрүп атабыз да. Өзүбүз деле көнүп калдык. Үйдөгүлөр, жакындардын баары эле тиги Марат дешет, көчөдөн билбегендер Бопуш дейт. Балалык кез артта калып кыйкырса, карылык доор алды жакта чакырат дегендей, биздин каарманыбыз да артка кайрылып, баарынан баалуу болгон балалык кездери тууралуу айтып, кыялдарында бир ирет ошол убакка жетеленип да келишти. Мен өзүм болсо ушул тоолуу, бийик, алыскы Нарын областында төрөлгөм. Ошол төрөлгөндөн баштап эле ошол окууну бүтүп, андан кийин эле Москва шаарына эмеге бүткүл союздук кезде кинематография институту бар болчу. Профессор, народный артист СССР Алексей Баталовдун класстан окуп бүтүргөм. Андан кийин келип эле ушул Кыргыз фильм киностудиясында иштедим. Андан кийин студия жабылгандан кийин эле ушул театрга келип кирдим 90-жылдардан баштап. Анан ошондон бери ушул жерде иштеп келатам. Бала чагыңыз өтөлү да. Кичинекей кезиңизде кандай бала элеңиз? Мүмкүн шок баласыз же жош бала элеңиз? Жок, мен шок бала эмес болчумун, мен отличник болчумун. Мен комсомольский работник, активист болчумун. Очкини тагынган, галстукты чыкыйта тагынган, ак көйнөктү, кара костюмчумду кийип кычыраган ушундай бала болчумун. Ата-энем экөө тең медиктер болгондуктан ушундай бир катуу кармашты да мени. Тартипке салып, тетир жакка баспа, тамаки чекпе, ичкилик ичпе деп. Биздин балдар ошондой эле иччү. Вино иччү, ошондочу. Тамаки чегип эле анан туалетке өстө кеткенде эле тамаки чегип калса, мен туалетке да барчу эмесмин да, барсам эле чек дей берчү да. Ошолордон качып жолочу эмесмин да. Тазалыктарды текшертчүбүз, балдардын колтуктарын ачып биттерин текшертчүбүз. Анан бизди көргөндө эле бит татарлар келип атчу да. Тазалык болуп иштегенбиз да. Анан ошол тарбиям ошо боюнча эле калып калды да. Мен Мараттай аябай
жоош болгон эмесмин. Марат өзү айтып атпайбы, аябай жоош активист болгом, чыгып жүргөнмүн. Мен кичинекей чагымда өтө эле шок болгом. Көрүнүп турбайбы азыр? Аябай кичинекейимден балдар баланын богунан дегенде аябай шустрый болчу экенмин, тентек болчу экенмин. Ошондон улам болуш керек да. Бирок менин ата энем эч качан неме кылган жок да, кыйнаган жок да, тиги окуба, буга окуба. Кенен эле коюп койгондо каяка окуйсуң, ошол жака оку депчи. Анан мен аябай жанагы сальто жасап, эмелерден штакетниктер анда момундай найзадай болгондор эле ошонун үстүнөн басчымын. Анан үйдө эле уркурчу, тытылып өлөт. Ай спортсмен болот го деп. Анан спортивный школго да алып келди Бишкекке. Анда дагы анда баягы үйдөн чыкпай кичинекей чагыбыз биринчи класска бара элек да. Анан мен болбой койдум. Алып келсиле айланайын, кичинекей балдар секирип эле монтип сальто жүрөгүм чыгып калып, үйдөн чыкпагандан Дикарлы анасында. Андан окубайм деп ыйлап кетип калгам. Анан ошондой шаңкылдап эле ырдай берчимин. Ай ушул ырчы болот го деп аны музыкальный школго алып келишти. Аяктан да көрүп эме жеттирип, митип эме кылып, мугалим эметти. Анан эми сентябрда келгиле деген аяктан да качып барбайм эле окуйм. Анын көзүнчө мейли окуйм келем деп үйгө барганда такыр окуйм деп ыйлап отодой оздогондон анан эми ата деген эмеде ыйлап атсаң эле анан ошондо анан мейли кандай окубасаң окуба деп окубай калдым. Анан барды элечи баягы маңдайга мен негизи ишенем да. Маңдайга жазган болуп искусство тарабынан баары деле уже бүткөндөн кийин ошого тапшырып, онду бүткөндөн кийин театральный студияга тапшырдык. Анан кийин өттүң деди, андан баштап эле ошондон баштап эле ушул театрда эмгектенип келатабыз. Өзү Аламидиндин кызы. Өзүм болсом мына эле Бишкектин үстүндө Аламидинде болом, Аламидинский районунда. Канча жылдан бери чогуу басып, чогуу турган актерлорду көпчүлүк аял күйөөсү деп ойлошот. Бул боюнча да токтолуп өтүштү. Экөөбүз эң жакшы партнердон болобуз, эң жакшы аяштардан болобуз, эң жакшы достордон болобуз. Кыска эле анан актанып анан бул мен мындай анан жок дебей эле көпчүлүк ушул 80% билип калды болуш керек, что биз аяштар болобуз, жакшы достор болобуз. Ошон үчүн Бир туугандай болуп калабыз. Чогуу иштеп, алыста жүрөбүз, сысыкта жүрөбүз, суукта жүрөбүз. Бүт жерди чогуубузда иш кылыпчы. Сен бир туугандар менен көп болбойсуң. Кээде бир 2 айда бир жолукпасаң, жамандык, жакшылыкта гана жолугасың бир туугандар менен. Марат экөөбүз жакшылыкта дагы, жамандыкта да, суукта да, ысыкта да. Даже съемкаларга, киного барып калсак да, кинода да чогуу аткарып калабыз да. Ошон үчүн экөөбүз как бир туугандай болуп калат экенсиң да. Эми ушул теманы козгоп калдык. Эми сиздер өзүңүздөр үй бүлөлүк акыбаңыздар тууралуу айтып бересиздерби? Мен келинчегим Асел азыркы убактылуу үйдө турат. Улуу баламды мени корго, ата энеңди корго деп туруп Кыргызстандын чек арасына жөнөткөм. Улуу баламды. Андан кийинки кызым алтын бебе мына быйыл мектепти бүтүп, жогорку окуу жайынын студенткасы болду. А кичүү кызым Аделя болсо 6 классты бүттү. Быйыл 7 класска кирет. Ошо балдарыңыздын дагы сизди тарткан сапаттары барбы? Актерлук жагынан мени тарткандары жок, бирок ушу кичүү кызым ушу искусство жагына көп көңүлүн бурат. Анан болбойт десем эле болбойт. Артист болбойсуң, сен стиль артист болбодуңузбу дейт. Мен ата энем тилин албай койуп артист болгом. Сен ата энесинин тилин алган жакшы кызсың десем болбо десем билбейм, эми аны Кудай таалам көргүзөт го. Өзү буйрса башка жака эле үндөп атам. Эмнеге себептен ал актриса болгон чечип коюп атасыз? Себеби мен өзүм башыман өткөндүктөн улам да. Мен билем артисттин жумушу кандай кыйын, кандай татаал, кандай ысыгы бар, кандай суугу бар, баарын билем. Ошон үчүн мен көргөн азапты, мен көргөн кыйынчылыкты ошол кызым көрбөсө экен деп. Мен баардык эле жумуштун, баардык эле профессиянын кызыгы, ысыгы, суугу бүт баардык эле бар. Бирок мен ушул өзүмдүкүн, кесибимдин татаал жактарын көрүп калгандыктан улам ошого барбай эле кой деп үгүттөп атам да. Эми Мен семьям жөнүндө айтсам, мен өтө чоң семьям бар. Аябай эле чоң. Эмне үчүн дегенде мен эң чоң семьям бул менин бир туугандарым, эжелерим, агаларым, инилерим, сиңдилерим дегендей баардык мен өзүмдүн семьям ушул. Анан башка семьяны күтө элекпиз. Боло элек.
Кыздын чырагы 40 дейт. издеп жүрөм. Бир чырагын күйүп калат. Издеп жүрөм десе ойлобосун, тиги байкуш такыр эле издеп калган экен, тараным барын тең депчи. Муну болсо дагы Кудайдын жазганынан пешенесинен болот. Менин семьям жок деп айткым келбейт. Менин семьям, менин бир туугандарым, агаларым, инилерим, жезделерим, жеңелерим. Сиздин негизги себебиңиз күйөө чыкпай жаткансынын себеби мүмкүн сиздин жаныңызда Болуш байке жүргөн деп ойлойсузбу? Андай деле болот. Эмне үчүн дегендечи, башында чыкканда эле көпчүлүгү ушул убакка чейин уже аялы күйөөбүз деп атса карабайсызбы? Ал тем более жаңы чыкканда экөөбүз кол колмашып эле айланайын, көчөдө деле экөөбүз чогуу жүрөбүз, съемкада деле чогуу жүрөбүз, гастролдо деле конокко барсак деле. Анан любой киши ойлогондо ошо деп жанаң. Анан мен айтып калам эме депчи, мүмкүн ошондон улам болуп калышы мүмкүн жөн эле. А мүмкүн тагдырга жазылган, маңдайга жазылган. А мүмкүн мен кайдан билем, может мен 50ге чыкканда чыгаттырмын, жазып койгондур маңдайга. Может мен 80ге чыкканда 90догу чыгаттырмын. Мунун баары тең, ал бул пешенеден. Анан бул жөнөкөй мен жүрөм жанында калчак күбө болупчу. Күбө болуп бул жүрөттүр. Анан мунун баары эле баягы эртең тием, бүгүн тием деп баягы сөздөр айтыла берет. Ошол тием деген күнү может болбой калышы мүмкүн, может урушуп кеткендер болот, может таарынышып кеткендер болот. Ошон үчүн Кудайдын буйруган күнү, Кудайдын жазган күнү, Кудай буйруса бүт газеттерге ошондо өзүң да келесиң. Каякка чыктыңыз дегенде ошондо балпайтып туруп көргөзөм. Сизге куда түшүп келген учурлар болгон, сиз алардан макул болбогон учурлар болду беле негизи? Жашырбай эле болгон. Мына мен күбөм, мен өзүм күбөм болгон. Куда түшүп келгендер болгон эмес, просто колду сурагандар болгон. Анан мен ошол артист болуп, анда 17-18десиң, анда ой укмуш менен народный болуп, мен звезда болом деп, укмуш болом деп эметкенде ошол күйөөгө тийсе эле уже эч каяка чыкпай калат турбайбы? Чыкпайт го, анын үстүнө баягы жеңелериңди көрүп көрөсүң да, үйлөнөт болду, аял иштебейт, только байкелер иштеп эле, анан төрөп эле ошойдон эле бала чака болуп эле үйдө калат. Анан мен да ошондой ойлоп калчумун да, күйөөгө тийсе мени бүт иштин баары бүтөт, болду, махазяйка болуп эле казан аяктын шеви болуп калам го деп жанагы бир-эки жерден отказ кылгам. Мен звезда болом депчи, артист болом деп бир-эки жерден отказ кылгам. А сизге негизи ушул кандай мырзалар жагат? Может, ушул жерден сиз өзүңүз Мындайда аял заты болгондон кийин бул эң коркунучтуусу адам баласына бул өлүмдөн кийинки эле жалгыздык экен. Баягы жаш кезекте билбейсиң, каткырып күлүп ойноп жүрө бересиң. Эми жалгыздык деген баягы үйдө же тойго баратканда жалгыз барганың. Эми жалгыз барбайсың, бир туугандарың менен, эжелериң менен барасың, бирок ошондо да баягы элдин оосунда элек жок да. Бачара тиги дагы эле тиелекпи? Кош деген сөздөрдөн эметесиң. Анан кандай мырзалар жакканда, самый главный баягы айтып коет го, кээ бирлөр аябай айтат го, ошондой акылдуу анаңа деп. Самый главный адамгерчиликтүү болуш керек. Бирөөлөр айткандай, маймылдан кичине эле өйдөрөөк болсо, акыл эстүү болсо, сага туруп бере турган киши болуш керек. Эң биринчиден ушу алдамчыны жаман көрөм, алдагандарды. Тем эле көздү карап туруп алдагандары бар да, ошондо балкошум дейм да. Эртең бир сүйлөтүп интернет сайтка түшсө, Африкадан бир негр. Мен сени Африканын звездасы кылам депчи. Жүрөм да жуңгулда. Баягы илгери биринчи интервью бергенде айткан, эмне каяка бир жакка десең, эми Африка кыздын барар жери күйөө дейт, таш төшөктөн жеринде оор. Африканецтерди алып кетип калса болот, жуңгулда жүрөм да жалбырактарды байлап алып. Бул тандемди күлкү жаратуучулар, театрдын актерлору деп гана билбестен, кыргыздын бир нече көрүнүктүү тасмаларынан да көрүп келгенбиз. Ошол себептен кино жаатында да суроолорду узатып өттүм. Жер төшөк түсүнө менен көктөйбөй? Ооба. Үзүлүп калбайбы? Жок, бышык. Самопал эмеспи? Жок, российский. Ал жөн эле кино тарта калышат, бул болбойт. Ал үчүн ар бир нерсени профессионалдык жагынан караш керек да, окуусун бүтүш керек. Мына бизде дагы институттар бар, Россияда бар, башка жактардын баарында эле бар. Ошол жактан окуп келмейин, баары бир эми баягы элге жанакы тартылган майда фильмдер чыгып элатат, элге жаккандар жагып атат. Бирок профессионалдык көз менен алып караганда көп фильмдердин деңгээли өтө төмөн, чынын эле айтайын. Мага дагы көптөгөн сунуштар түшөт.
бирок баягы акча үчүн чын айтканда тартылгың келет. Бирок өзүңдүн деңгээлиңди ошол фильмге түшүргүм келбейт да. Бизди дагы көп чакырышпайт, себеби биздин требованиябыз башка да. Требованиябыз чоң, и ставкабыз да чоң. Ошондуктан бизди көп тарта бербейт да. Анан мен түшкүм келет, мен сага акча берейин дегендерди же болбосо өзүнүн оюндагыдай башкарып ала турган артисттерди, артист эмес, эми көчөдөн деле алып тартып атпайбы. Азыр орусча айтканда камунилен артист болуп калды. ооба, бул Марат айткандай эле туура, бирок ушул азыркы мына 1-2-3 жылдан мурункулары акча табыштын гана атын кылып калышты. Кинонун качествосу эмес, акча табыш үчүн. Мисалы, эстрадник ырчыларды кошого алышып, ошо менен акча тапкандар болду. Действительно, баягы тарткандарды чачалабай эле койсун. Бирок Марат айткандай, профессиональный көз караш менен караганда уровендери ылдыйраак эле, чын эле. Бирок ошону өзүлөрү деле сезип билип турат. Бирок баягы кайран кекиртет далай жерге секиртет дегендей, ошол акчанын аркасынан түшүп атабыз азыр. Албетте, кемчиликсиз адам болбойт. Анан канчадан бери чогуу эмгектенип келген адамдар бири-биринин терс жактарын жатка деле билип калышат эмеспи? Актерлор бул боюнча да тамашалап, бири-бирине тийише өтүштү. Айнуранын кемчилигин айткандан корком. Айтып койсом эле сразу беттен алат, ошондуктан. Кемчилиги жок, жакшы, түп-түз деп койбойм. Нормально койкой. Беттен алат болду, айтып алып анан коркуп кеткен жоксуң? Коркуп кеттим да, койкой кемчилигин айтып ийдим деп уже коркуп кеттим. Любой адамда 5 кол тең эмес деп коет. Кемчилик деген бизде толуп эле жатат. Кемчилиги жок адам бул дүйнөдө жок болуш керек. Менин кемчилигим жок деген адамга мен түк ишенбейм, мурдумду туп-тура бычак менен кесип берейин, кемчиликтен толтурам. Мараттын кемчилигин айтсам, Марат аябай кеч келет. Айткан жерине кечигип келет. Калган Опрайт эле 1-2 жол кечигип койсоң. Өмүр бою мен сени постоянно күтүп келем го. Каякта деп чаласың, биякта бур, кой канча балды келбейсиң десем. Эми көсө, мына ушул жерден эле билгизип атасың да кемчилигиңди, мага атаандаш. Кечигип келет. Ошол жактары бар. Күлкү өмүрдү узартат. Өз өмүрлөрүн элге күлкү, жагымдуу маанай тартуулап, өмүрүбүздү узартууга арнашкан ардактуу конокторубузга өмүрдүн узунун, турмуштун кызыгын каалоо менен бирге элге кандай күлкү тартууласаңар, силердин да жүзүңөрдөн кубаныч төгүлүп турсун дейбиз.